Шумкар уя айыл аймагын жашылдандыруу максатында 5000 түп ак кайыңдын көчөттөрү отургузулду. Жергиликтүү бийликтин бул аракетин айыл тургундары колдоп, көчөт отургузуу иштерине салым кошту. Алар келечекте бул жердин жашыл аймакка айланарына чоң ишеним артышат. Жаратылышка айыр мамиле кылуу бул абдан адамдын баалуулугунун бир бөлүгү болуп эсептелинет. Мисалы алып кетейин, мына учурунда Сайыз учурунда Айдар Алиев Караколдо ушундай бак тигип кеткен экен. Мына келечек мурунка жакшы болуп атат, ошол жерде эс алышып атат. Кайыңдар менен биз таластар мактанып атабыз. Кудай буйрса биздин келечек дагы ушу биздин аталар, апалар тигип кеткен деп келечекте атыбыз калат, балдарга пайдасы тиет, жаратылышка пайдасы тиет, деги эле жакшы нерсе. Жашыл мурас өнөктүгүнө айыл өкмөт башчысы, аймактагы мекеме уюмдардын кызматкерлери, депутаттар жана жергиликтүү тургундар болуп, жалпы 300 адам катышты. Жергиликтүү бийликтин 5 гектар жерге кайың тигүү демилгесин Альянс Алтын компаниясы колдоп, 1 миллион сом демөөрчүлүк кылган. 3 жылдык кайыңдын көчөттөрү муну түштүк жергесинен Ноокаттан алынып келди. Альянс Алтын компаниясы демөөрчүлүк кылып 1 миллион сом акча каражатын бөлүп берип, ушу отургузуу иштери жүрүп атат. Бир кызматкерди ушул жерге токойчу кылып алганбыз. Башка отдельно кароолчу да бар. Мал киргизбей өнүп кетишине ушу баарыбыз салым кошолу деп аракет кылып атабыз. Бул иш-чара аймактын экологиялык абалын жакшыртып, келечек муундарга жашыл аян калтырууга багытталды. Ал үчүн атайын Шумкар уя айыл аймагынан саздак жер тандалып, тегерек чети малдан корулган. Атайын ушул саз жерлерге отургузуп, анткени ушу ак кайың саз жерге жакшы отурукташып, жакшы өнөт деп бүгүнкү күндө ошол ак кайыңдарды ошо саз жерлерге отургузуп, Кудай буйрса мына былтыркыны биз анализдеп көрдүк, бир 70% ашыгы өнүгүп кетиптир. Кудай буйрса биз ойлойбуз, эми ушул быйылкы отургузуп аткан кайыңдарыбыздагы бир 10-20 жылдан кийин бир жакшы бир элдин сүймөнчөгү болгон бир жакшы бир токой болот го деп. Жаратылышка жардам кылган мындай жашылдандыруу бул аймакта экинчи жолу уюштурулууда. Себеби былтырда 5 гектар жерге 5000 түп кайың көчөттөрү тигилген. Жергиликтүү бийликтин айтымында, өлкө башчысынын жашылдандыруу демилгесин колдоо максатындагы мындай иштер жыл сайын уланмакчы. Нурсултан Курманбеков, Хайнар Ормонов, ЛТР, Талас облусу.